Урматтуу журтум, бүгүн 26 март 2020 жыл. Числону айткан себебим ушу күн өткөн сайын ааламдагы, адамзаттагы тынымсыз өсүүдө. Ошого карап биздин дагы сөзүбүз эртең башкачараак да болуп калышы мүмкүн, башка жыйынтыкты да сүйлөп калышыбыз мүмкүн. Ана ушу бүгүнкү ушу учур жакка карап, дүйнөдө, Кыргыз элинде болуп жаткан кырдаалга карап, ушу бир окумуштуу катары, көсөм катары ааламдан буйрулган адам катары айтып койгум, өз оюмду айтып койгум келди. Мына мен бир кезде бир 10 жылдан бери ушу динге кирбеш керек, динден чыгыш керек, өзү ар бир доордун бир өзүнүн талабы, илими бар. Ал биз бүгүнкү күнгө чейин, ошол 21-жылымга чейин адамзат сыйынган, же ошол верующийлер сыйынган, мейли кайсы дин болбосун, ошол диндер, ыйык аталган улуу касиеттүү пайгамбарлар, кайсы динге, ааламга ишеними бар адамдар, кайсы пайгамбарын улуу деп айтса дагы, ошол пайгамбарлар, ошол диндер бүгүнкү күнгө чейин адамзаттын аң сезими өсө электе ошол убакытка жарактуу болгон. Кудай ошол пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, ошо акыреттин, ааламдын акырет деп айтылат, ошо акыреттин сырын, келечекти, адамдын жашоого жаралуу максатын, мына табияттын кызматын өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген деп келдим эле. Анан эми менин колумда бир толук, ачыкта бийлик болбогондон кийин мен толук жеткире алган жокмун да элге. Толук сүйлөдүм мен ошо Next'дан, Манас телевидениясынан, бирок ал телевидение өзү кичик болгондуктан кээ бир жерде тартат, кээ бир жерде тартпайт. Пресс-конференцияларды бердим, газета, журналдардан чыгардым. Бирок мындай ошол бийлик тараптан, ачык тараптан колдоо болбогондуктан бул менин айткандарымды ишке ашырган эч кандай бир күч болгон жок да. Мына бүгүнкү күндө көпчүлүк ошол диндерди жерип атат. Мына Кыргыз элинде, улуу элде деле ошол жерип атат. Же болбосо жерибесе деле ошол диндердин башка улутта деле, мисалга Италияда деле, Папа Риминин деле, Римскийдин деле, же ошо церковунун, же ошол мечитинин, же пайгамбардын осуятынын, же Бог дейби, же Алла дейби, ошонун жардамы тийбей калды бүгүнкү күндө. Эми ушул себептерин айтып берейин, эмне кылыш керек эле, дагы кечик элек жактарыбыз кайсы, кечиккен жактарыбыз кайсы, ушул жөнүндө айтып берейин. Мына ошол мен чындыкты айтып чыккан үчүн ошол сыйынуунун доору бүттү,
сырдашып, сыйкыр касиетти иштетчү мезгил келди деп айтып чыкты. Кудайга сыйынба, сырдаш, сыйкыр касиетти иштет деп. Бул доордун талабы деп. Кудайдан коркуп жашаба, мына дин өкүлдөрү эмне дейт? Коркута берет. Ачык жашоодо деле, кийинки өлүп кеткенден жашооңдо деле деп элечи. Атаң Кудайың дегендей, атаңдан коркуп жашабашың керек да, атаң менен сырдашып жашашың керек. Атаң жаман болсун дебейт, атаң сени урайын дебейт, ансагандай эле Кудайла кантип эле талкалай ийсиң. Анда эмнеге жаратты? Көрдүңүзбү? Кудайдан коркуп жашаба, коңшулаш жаша. Кашага илим алып деп айтып келди. Менин каалоом, мен ооба диндегилерди сыйлайм, жакшы көрөм, түшүнөм. Баягы улуу киши деле ушу кичик баланын аракетин, кошуна баланын деле аракетин, эмгекчилдигин, кошуна келин таанышыраак алыс Аяш атанын келиндеринби өзүнүн эмес, көңүлү жакшы болсо, жүрөгү жакшы болсо, ниет пейили жакшы болсо жакшы көрөт да. Ошол сыяктуу эле мен жакшы көрөм диндегилерди. Бирок ошо динден дагы, диндин доору бүтүп, жаңы доордун талабы бар экендигин жеткирейин деп мен көп аракет кылдым. Түшүнө бербей, тетирсинче кетип, мени теңирчи атады, баптист атады, мазактады, динсиз деди. Мына мезгили келди, бүгүн түшүнүп атасыңар. Анан айтканым чын, диндегилер ошо техникага байланып алгандар, могу утурумдук кызыкчылык менен жашагандар, ошо байбы, бийби, адамгерчилиги жок, иньян деп коет, ак-кара деп. Мен кыйынмын, ал кыйын эмес, алсыз дегендер. Мен баймын, алар кедей дегендер. Мен акмын, алар кара дегендер. Ушул үч түрдөгү адамдарды рак, шишик, писих, мына ар кандай вирус, эки бөйрөктүн ууланышы, боордун ооруп калышы, өпкөнүн карайып кетиши, кыскасы кан менен айланган организмдер күйө баштайт деп айтып келди. Түшүнө бербедиңиздер. Эми азыр деле ооруп калган адамдарды эч ким сакайтып кете албайт. Ошуну эстен чыгарбаңыздар. Кеч болуп калат. Мен мына медиктерден деле кеңеш сурап атпайбы? Теледен көрүнгөн, радиого чыгарып, көрүнгөн телеге чыгарып. Медик деле адам. Кадимкидей эле адам. Мейли эркекпи, мейли аялбы. Медик эмнеге таянып сүйлөйт? Алган билимине таянып сүйлөйт. Медицина билими өзү так эмес. Эгер так болсо, аныкталган болсо, анда булар ракты айыктырып алат эле. Керек болсо рак оорусу эмнеден пайда болуп атканын дагы ачык айтып албайт. Бул кыргызыңдын медиги кой. Теге ойлоп тапкыч, окумуштуу, акча бөлүнүп каржыланып турган Европа, батыш өлкөлөрүнүн медиктери аныктап бере албайт. Ошол сымал алар ошо бир билимге таянып сүйлөсө, оюн айтса, мен ааламдык илимге карап, ошого таянып, керек болсо кээ бир керектүү жерин окуп берип тургандан сиздерге сүйлөйүн. Эмнеге ошол керек болсо президенттикке талапкерлигимди койдум? Эмнеге ошол Алла ак жолдо жүргөн,
адамдарды ошол диниңен чык, улуулукка калыптан дедим. Эмнеге ошол Иньянда жүргөн байларга, Иньянда жүргөн бийликтегилерге, кошоматчыларга, эки жүздүүлөргө, улуулукту билбегендерге каршы чыктым. Себеби баягы кызга 40 үйдөн тыюу дегендей, же жаман айтпай жакшы жок дейт го. Анысырандай менин каалоом кырсыкпаса экен, ооруп калбаса экен, өлүп калбаса экен, жаңы доорго өтүп өз ордун таап алса экен деген максат болгон. Сиздер бир нерсени эсиңерден чыгарбагыла. Аалам бар. Жалгыз эле Аллах деп койсок болбойт. Ааламда мына диндегилерде мындай түшүнүк бар да, периште бар дейт. Ишенет. Анан шайтан бар дейт. Ишенет. Кичине ооруп, ошо психикалык жактан калган адамды муну шайтан кейиптир, муну жин кейиптир дейт. Ишенип атат да жин кейет депчи. Демек бар деп түшүнөт. Ошол сыяктуу эле ааламда периштелер эле эмес. Периште ааламда арбайлар деген бар. Ааламда арбактар дегендер бар. Ааламда инопланетаны дегендер бар. Бөлөк планетанын жашоочулары, биз иностранец деп коебуз го. Ошо сыяктуу бөлөк планетанын ээлери да бар. Буну мен эмнеге таянып сүйлөйм? Ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү, ошо биз айтып аткан аалам дегенде, ааламга жарактуу деген, ааламга арбакка, ааламга дагы арбайга, ааламдагы периштелерге, ааламдагы инопланетандарга жарактуу болгондуктан кыргыз элине ушул 21-кылымдын башында 98-жылдан баштап, 97-жылдан баштап ааламдан жынысына, билимине, жашына карабай байланыш берип баштаган. Эми аян байланыш деселе, бокчо көргөндөр болосуздар. Түштү ким көрөт? Ар бирибиз көрөбүз. А түштү ким берет? Аалам берет. Ататек арбак берет. Инопланетан периште берет. А түш аянга карап кыргыздын эмнеге жаңылбаган, ошого түш аянга караган. Ааламдагы улуу күчтөрдүн ишаратына караган. Ошон үчүн бийиби, ханыбы түш көрсө, ошо түш көрдүм, түшүмдө мүшкүл иш көрдүм деп ойласын, көсөнүн чеченин чогултуп алып, көз ачыгын, карысын чогултуп алып, анан түшүн жорутуп, анан ошо түшүнө чечмелеп, анан ата тектин арбайы ушундай ишарат деген сөз, баягы гаи деле иш деп бияка бүтүп көрсөтүп койсо, бияка айда деп көрсөтүп аткан ишарат да. Аны ошого карап машина айдайт да. Ошо сыяктуу эле ишаратка карап туруп анан иш кылгандыктан кыргыз бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген. Ошол түш аян катары эле көрүнүш катары кээ бир адамды ошол трансовый состоянияга түшүрүп, полутрансовый состоянияга түшүрүп, кээ бирин ошо автоматика, жөн ошол колун башкара албай, колун кандай бир күч башкарып жаздырган. Ошол ааламдык закондор. Мына мен ошого карап, ошого таянып сүйлөйм. Ошондо мындай деп берилет. Мына мен өзүмдү кудаймын деп чыктым. Ушуну жакшы түшүнсөңүздөр, жөн эле адам мен өзүм кудаймын дебейт да.
мени Теңир ата көзүмө көрүнүп Аллахмын деп те көрүнгөн жок, Кудаймын деп те көрүнгөн жок, Теңир атаңмын деп көрүнүп, жандарды жайгаштырып, жаздыртып, анан ошо мезгил өткөн кезде, мен ошо калыптанып, касиетим, күчөм, энергиям толгон кезде, анан Кудаймын деп чыкпасаң, сени эми адамзат кайдан табат деди. Кудай деген эмне экен дегенде, Кудай бир молдолор айткан асманда бир абышка эмес. Менин сөзүмөн кийин алар оңолуп баштады. Мурун аксакал отурат дей берчү бир жерде, такта отурат депчи. Азыр болсо ошо ал материя эмес, Кудай деген, Аллах деген. Ал бир энергия, үйдүн ээси бар деп коет энелер. Ичинде үйдө бир кичине ишарат болуп турат, күбүр-шүбүр болобу, үнү кулабы, мазардын ээси бар. Бирок ал жерде энергия, ошол сыяктуу Кудай да бир энергия экен дагы. Анан ал бир энергия жан болгондон кийин анан келип ошо астыңайды кийди. Аны мынабу чоң энергия деп коет экен. Же бул аалам деп аталса, муну чоң аалам деп коет экен. Алар ошондо мына көрдүңүзбү? Кудай энергия катары, жан катары адамды кийгенден кийин мынабу 7-6, 5 катардагы керемет арбайлар, инопланетан периштелер жерге түштү. Жерге түштү дагы бүгүнкү дүйнө элинде болуп аткан вирус бул оору эмес. Бул инопланетан, бул бир энергия. Анан ал мисалга аны мындай деп элестетели. Жанагы шайтан кийди дегендей эле. Шайтан келип көрүнө минип алган жок да. Ал ошо ичине бир жан кийди. Же болбосо мындай деп айталы. Мага го Теңир ата көрүндү. Алай дагы мен сыйлайм, Зульфия деген келинге адам ата көрүнүп, анан 3 күндөн кийин саат 11-де келем деп, адамзат үчүн аянга бар жазасың деп, анан 3 күндөн кийин бир периштелерди көрсөттү дейт. Бак көтөрүп мындай, жалбырак көтөрүп турат экен, аял сыпаттагы. Аял экен дейт да, мындай көрүнүш катары көрүнгөн. Анан ушул 3 периште сага жайгашат деп адам ата айтты дейт. Анан периште жайгашкандан кийин анан жөнүдө жүргөн аял мынтип жазып калды. Ошол сыяктуу дагы мага Теңир ата жайгашкандан кийин, могу чоң аалам жайгашкандан кийин мынабу күчтөр мага кызматка буйрулуп калган. Инопланетан, арбай, ааламдын, арбайлардын ядросы арстыңай дейт баягы булагы, буйрук берүүчүсү. Ошентип инопланетандар жерге түштү дагы, азыр адамзаттан инопланетандай жашоону каалап атат. Ал кандай деп түшүндүрсөк болот? Адам жаралганда эле тамгалар болгон эмес да. Адам жаралганда эле техника болгон эмес да. Адам жаралып, анан турмуштун мукташтыгына сөз пайда болуп, турмуштун мукташтыгынан кат жазышып, турмуштун мукташтыгынан бос үй пайда болуп, турмуштун мукташтыгынан темир ойлоп таап, аны техникага айлантып, ошонун баары эволюция деп келет экен. Эволюциялардын тажрыйбанын негизинде адамдын гени жетилип, эми 21-кылымда ааламдын, инопланетандын ролун аткарыш керек. Эгер жок, эскиче эле ошол диниң мененби, же ошол байлык, бийлик мененби, пендече эле жашай берсең, анда телоңан бир уу бөлүп чыгат. Делет. Мына бүгүнкү күндө эмне деген королдор ооруп калыптыр дейт дүйнөдөчү. Мына баланча мамлекеттин президентине, депутатына, дагы премьер-министрине, вице-премьерине жугат дейт. Эмнеге дегенде, аалам үчүн, инопланетан периштелер үчүн сенин байлыгың бир тыйын, диниң бир тыйын. Азыркы күндө алардын каалоосу ошолордун кыялындай, мүнөзүндөй жашаш керек болот.
Ошон үчүн жана улуулукка калыптан кыргызым деп аткан ошол улуулук деген сөз мына улуу күчтөрдөй сыпатка өт. Жана теңирчилик деген сөздүн өзүндө ошол кыргызда теңирдей сыпат болгон. Батасы менен жараткан, мээрими менен жараткан, назарынан калба улуу адамдын деген назары менен жараткан, сөзү менен жараткан, керек болсо ою ушу телосу менен жаачылар жамгыр жаадырып алышкан, куюн бороон жөнөтүп алышкан. Көрдүңүзбү? Улуулук сыпат бул кыргызда болгон. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса улуттарды ээрчип адаш сары улут мубагасында калат дегендей, биз улуттарды ээрчишип гана улуулугубузду жоготуп алганбыз. Элди туурап дегендей. Ошондуктан урматтуу журтум, улуу күчтөр жерге түштү. Эски Кудай өзү жок, ал уже банкрот болду, жаңы Кудай пайда болду дейт. Анан буга далил мына эски Кудайга Кыргызстандан эле барган, умрага баргандар эле сыйынган жок. Кыргызстандагы эле мечиттеги же сакал койгондор, же өзүн ак санагандар, же өзүн акылдуу санагандар эле сыйынган жок. Эски Кудайга дүйнө эле сыйынып атат бүгүнкү күндө. Башка улут, башка дин, башка ишенимдегилер, а бирок бир каалоосу дагы мындай айтпайбы? Ал жерге түшүп алса, ал бир корпусту кийип алса, жана Кудай менен Кудайдан коркуп жашабай коңшулаш жаша, илим алып деген, ошо Арыстанбайга келип илим ал деген сөз. Кудайга сыйынба, сырдаш, сыйкыр касиетиңди иштет деген. Ошо Арыстанбайга келип туруп сырдаш деп атат, сыйынба. Көрдүңүзбү? Анан бүгүнкү күндөгү ошо Кыргызстандагы акыбалды айтып койгум келет. Бүгүнкү бийликтегилер жаңылып атат. Өзү. Бай элди туурап атат. Кыргыз элине бул коронавирус жукпайт өзү. Эмнеге дегенде, могу ааламдагы күчтөр инопланетан катары эчак эле түшкөн кыргыз жергесине. Кээ бир адам байланыш алып, калыптанып алды. Инопланетан деңгээлге, Кудай деңгээлге жетип алды. Арбай деңгээлде жашап атат кээ бир адам, азыр адамдай жашаган жок. Ошол сыпатта, ошол сыйкырда сыйкырчылык иштеткен адамдар бар азыр кыргыз элинин арасында. Калыптанып алган эл. Биринчиден. Экинчиден, кыргыз өзү маймылдан жаралган эмес. Батыш эли айткандай. Кыргыз эли Абдышүкүр Нарматов айткандай топодон жаралган эмес. Кыргыз эли нурдан жаралган. Нурдан жаралган дегенге мына мен далилим Бүймөрөм апанын ошол мындай корпус менен жоюлуп жок болуп кетип, нурданып кетип, кайра бир ушу көрүнүш көрүп 4-5 саат жок болуп кетип анан түшкөнүндө. Ансырандай нурдан жаралган элге анан мына инопланетан конобу, оору болобу? Үйүңөрдөн чыкпагыла деп атат да. Жок, тетирсинче эркиндикте болуш керек кыргыз эли. Боштондукта жүрүш керек. Кана медиктер так айткылачы. Вирус абада. Абадан адамга жугуп аткан жок азыр. А көчөгө чыксаң, маска тагынып алган. Сен көчөдө эчтеке жок. Тетирсинче көчөдөгү таза абадан дем ал сен. Абада азыр жакшы энергия бар. Сен нурдан ошо энергияны, сен нурдан кадимкидей телоң тазаланат деген сөз. Анан бир чочуган жерге барсаң, анан маскаңды тагып кой. А сен көчөдө тагынып жүрүп, маскаң өзү ичиңен чыккан
Kömür kıçkıl gazın kayra özüň sorup alıp atasın. Sen içiňdi tazalap nurdanıpay ele, kayra içiňdi özüň girdetip atasın. Maşina aýdap tagynyp baratat da, maşinada sen özüň jalgyssyň, terezeňdi içine aç, jelde, deneňdi boş koy. Energiya jüret, energiya menен sилер tazalanyp alışıňar gerek. Energiya menен sилер nurdanyp alışıňar gerek. Energiya menен sилер Арбайга, инопланетан периштеге aýlanyp alışıňar gerek. Külkü geleberlik bir iş bolup atat da. Anan emin biýligim neken emi? Baş iştebese golbuttun azaby diýip go Kırgızdaçy. Baş iştebey atat, muna biýlik iştebeyt, başı jok. Alamdın sırryn bilbeyt, doğurdun talabyn bilbeyt, Kırgızdın nurdan jaralganyny bilbeyt, Kırgızga ilim düşkönün bilbeyt. Anan başı eskiçe iştese, anan el duvara kılıp atat da bugünkü künde. Bugünkü künde külküm gelet. Kırgızga hiç kanday koronavirus gelgenine men lično işenbeyim. Birine jukkan jok azыр. Koronavirus bolsa birine jugat ele da. Alam var da, hormattуулуу jurtum. Alam var. Alam Kırgızga ilimin berdi, adamın çıkardı, adamzatты saktap kal dedi. Adamzatты sen tabiat arkılık başkar dedi meni. İnoplanetan perişteler arkılık başkar dedi. Anam kayra gelip durunu, alamga işenişimiz gerek de, бар да, вселенная бар, высшие силы бар. Anam emnege kölden uğur çıkpaydı. Virus biýlikdegilerden zakası menen bolup atkanday, külkülü. Emnege kölden çıkpaydı. Kölden çıksaçı erten karantin bolup kumtör iştebeş gerek de. Kumtör iştebey kalsa mamleketke ziyan gelet de. Karasaňyz muna, bugünkü kündegi ahwaldaýdy. Kırgız jergesinde energiya düşkön. İnoplanetan perişte adamı ata tenir ata görünüp. Kırgız jeri özü energiyalı je mazar. Mazar taza öz. Mazarı jakyn taýybayt deyt. Bul Kırgız özü alamdan gelgen ökül. Kırgız uje beýiştin törü. Ekinçiden, bul inoplanetan energiýaga medisinanın hiç kanday gücü jetmeydi. Muna İtalya'da ölüp atat, İspanya'da ölüp atat, günde 500'den 700'den. Alı gelbeyt. Emnege degende nurga senin alın gelbeyt de, ağlamga senin energiýaga alın gelbeyt de. Jeje olsa o içteki canına, can anan tam var da, canına sen iğne sayasın. Canına iğne saysan, can dep elesteteli bir vozduk. Aga täsir eteli. Saygandaryň jerge düşüp kaldy. Oşo syakty can menen tan birigi bolgan azыр. Kırgızdın medikleri çıkıp biz aýyryp turabız deyip de baydy. Keçe Sooronbay Jeenbekov aýtypdy. Bul koronaviruska düýneli lekarstvo izdep atat, birok tabylbay atat deyip. Kırgızdın bir gana çarası var. Kırgız elin elemes, adamzatты saktap kalуу üçün muna doğru mıyzamdары gana sizlerge jardam berет. Alamdyk ilim gana jardam berет. Adamzatты ayıktılıp kaluğa, saktap kaluğa. Kırgız virus menen kırsyktабайт. Kırgız kıska tüşünüğünden kırsyktayt. Oşon üçün maga biýliktin bir tıyın gerek jok. Bunday pende çagaraganda.
Menin oyum menen düğüne tegerenip tegizdilet. Men ayttımmy, o din bolboyt çamada orada. Bolgon din jöyle beret. Muna yine planetanlar barıp turup hizmet kıla beret o şayakta. Cevap beret al jolda. Men ayttımmy, baylar bankrot bolat dep. Bay mamleketler bankrot bolat. Ekonomikası menen Kırgızstan'a kıyınsangan Kıtay'da men ekologiya menen basıp salam dedim be. Men Kudayım, men oşol jan kiyip alganda эле Арстанал айдын теласы сүйлөp коюп атат. Же болбосо, эгер бир жан кийбесе, бир периште кийбесе, көз ачык көрбөйт эле да сенин келечегиңди жастыңды. Же болбосо, бир жан кийбесе бакылдап, көз алдынан өтүп, Саякбай ата манас айтпайт эле да. Саякбай ата bir күнү манас айтып атат дейт. Анан ушунда Кутай чыга калганда, пулемет менен аптам атып калганда деп эле кирди дейт. Ой, Саякбай ата ал кезде пулемет жок эле десе, ой, шашып кетпедимби ошончо Кытай көрүнө калганда, калмак көрүнө калганда деп. Ансыгандай көрдүңүзбү? Эгер жан кийбесе, антип акылдабайт эле да. Жан деген ошол душа Бога, а дело одного человека. А мунун оозун пайдаланып атат, мунун оюн пайдаланып атат. Ошондуктан эски саясатчылар сиздерди куткарбайт, түйшүккө салат. Баш иштебесе колбуттун азабы болот. Бул жалган маалымат эмес, бул чындык маалымат. Мына коронавирус чыгыптыр деп Кыргыз мамлекети бүткүл дүйнөлүк банктанбы карыз сурап атыптыр. Калп айтып коронавирус чыкты деп мисалга сурап келген пулубуздун эртең жобу болот. Аны да төлөш керек. Бекерге бергенде деле жалганчылык жерде болгон жерде өзү чакырчылык болот. Алыска барбайбыз. Андан көрө жердеги пулга эмес, ааламга ишенбейлиби? Ата теги арбакка ишенбейлиби? Периште инопланетага ишенбейлиби? Кудайдын буйругу жок, куурайдын башы сынбайт дейт. Кудайдын буйругу жок, мына жазылып калбайт эле. Кудайдын буйругу жок, мына ушул жерде айтылат. Эгер ошо аял эркек гармониясында эле жүрө берсе дейт адам, 1 жылга жетпей өлүп калат деген жер бар. Окуп берейин, так. Аял эркек гармониясы дейт. Аял эркек деген ошо эски жашообуз. Адамзаттын телосы жетилип, энергиясы толуп, башка рахатты издей баштаганда ал жойулат. Жаңы жалпылашкан майда рахатты адам талап кылат. Дене кумарын жерип, мисалы жеп ичкенди же майда сүздү адам жерип, аны пайдалана албай калат. Ошол эле убакытта рахаттын башка түрүн табияттан, ар бир кыймылдан, жылдыздардан, дагы бир жашоодон бир улуу рахат алып калат. Ошол мезгилде адам өлбөстүккө өтөт. Бул рахатты интимни ички жан дүйнөсү өөрчүгөндөр тез көрөт, пайдалана билет, утат. Бул закон гени жетилген адам зат тукумуна таандык. Эгерде ушу ички жан дүйнөсү өспөгөн адамдар болсо, түрдүү ооруга чалдыгып, 1 жылга жетпей ууланып жок болот. Анткени аял эркек гармониясы эски жашоосу өчпөй калса, денеден бир уу энергия бөлүп чыгат дагы, космостук мусорго айланат. Же телосы күйөт, ууланып жок болот дейт. Мына вирус айтып. Космостук мусор деген, космостон бул дүйнөгө кызматка келсек, анан бул жерде иштелбей калсаң космостук мусор болбосун, жана кагастын мусор же, пищевой мусор же, бакалашка мусор дегендей эле түрү бар да. Бул бурулуш чоң койроого алып келет.
Ар бир инсан ушу ички гармониясы иштебесе, психологиялык ооруга, рак ооруга, чума ооруларына дейт, мына чума, ВИЧ ооруларына кездешет. Сактоого кеч болуп калат. Ар бир инсан жан-жанына сак болгула, этият сезгич болгула. Бул ааламдан берилген китеп, мен колума жазып койгон эмес. Бул аян китептин башы бүгүнкү күндө түшүндүрүп бере албайт. Зульфия жазган. Жана периштелер жайгаштырып жазган. Азыр биз адамзаттын, элибиздин аң сезимин өстүрүшүбүз керек. Эгер мен президент болсом, эмдигиче элди өстүрүп коймокмун. Мен чектөө коюп коймокмун, мен түшүндүрмөкмүн. Менде күч болмоганда, бийлик деген күч болмок. Мен насильно заставить этмекмин. Керек болсо, атасы турганда баласы сакалы койгон эмес деп кыргызчылыкка такап туруп. Аны эмне кылат мына? Карантин киргизген дейли. Карантинди сен бүгүн кыргызга киргизбе, боштондукта жашасын кыргыз. Сен Молдокожого киргизсең 1 жыл мурун. Намазыңды үйүңө оку деп. Өткөн заман деп ал. Азыр сыйынба сыйкыр касиетин иштет деп. Мына ата жолунда деле аккуу дегенди бир жан кийет, энерге мындай. Аалам кийет деп анан ал оозу пайдаланат. Оозу сүйлөп берет. Бул аялга, бул эжиге, бул атага багыт берет, көрдүңүзбү? Анысы кандай? Тело, исполнитель вселенной болуш керек. Жерде тирүү жаша, а бирок ааламдык түшүнүк менен жаша. Ошондуктан урматтуу, мен бир кезде динден чык десем капа болдуңар эле. Ажыга барбагыла, кырсыктайсыңар десем капа болдуңар эле. Ишенбедиңер эле. А могу сөздү дагы, мен айткан сөздү дагы мезгил өтөт түшүнөсүңөр. Керек болсо ошол сен динге каршы сүйлөп атасың деп үстүмөн иш козгот. Бир эмес, 2 иш козгот. Каршы сүйлөп өптүрмүн, көрдүңүз, мен куткарып гана калайын дептирмин. Анысы кандай? Бүгүнкү бийлик сиздерди сактап калбайт. Себеби ааламдык түшүнүгү жок. Ишенбейт. Анткени көрүнүштү көргөн мен ишенем да. Түштү сен көрсөң, ошо түшүңө сен ишенесиң да. Ошол сыяктуу бул кыргызды, адамзатты куткарып калыш үчүн дагы эң биринчи илим, экинчи ишеним, үчүнчү бийик дух керек. Анан биз ар жактан сурап келген акча, анан бияктан ал жакпайт, ал жарабайт, аны менен сактанып калбайбыз. Андан көрүп бер телени, теле бер. Эгер мен президент болсом, мага окшогон бир адам чыкса, келчи демекмин. Арстан Абдулдаевсыңбы, же Жолборсбек Байдылдаевсыңбы, ким болсоң да келчи демек. Маңдайым отурчу, ана эмне кылышыбыз керек? Чий берчи мага демекмин, мисалга. Анан кел кеңешели, мону тууралбы деп пайдаланмакмын. Жерип иш козгоп, жан дүйнөсү жарды журналисттерди мага жаадырып коюп, ой бул чындык, муну жашыра албайсың. Ошон үчүн айттым эле, былтыр күздө Сооронбай Жээнбеков мирным путем должны передать власть Абдулдаеву. Это вселенные условия деди. Элиңизди аяңыз. Биринчиден. Экинчиден өзүңдү ая. Үчүнчүдөн жакындарыңды депчи. Аны аткарган жок. Бул ааламдык шартты адам аткарбаса, аалам кырсыктатат. Арстан Алай атайын эле ааламдан арналы элге ал келген дейт. Аалам Арсыналайды келтирдиби? Эми ошо өз баласын кызматка коюш үчүн кырсыктатат. Мына Жээнбековду коюш үчүн баба тиги Атамбаев ким менен гана жамандашпады? Бабанов менен жамандашты, Текебаев менен жамандашты, керек болсо Назарбаев менен жамандашты. Ошо сыяктуу аалам аргасы салып келет. Бул кыргызды сактап калуу үчүн биринчиден. Экинчиден кыргызды өстүрүп туруп адамзатка башчы кылат. Кыргыздар барып дүйнөгө хан болот.
Söýgü kırgızga men şeýatly jol görsetmese düýne kırsyklap ýok bolmaýar. Muna hurmatly jurtlar. Bul çyndyk. Oşondukdan men daýarmyn. Keliňizler, kalystar keliňizler. Keliňizler, jurnalistler keliňizler. Keliňizler, saýasatçylar keliňizler. Opozisiýa keliňizler. Men oşo bagытymdy mına berem. Alamdyk ilimimdi, oşol energiýamdy berem. Oşondukdan Hudaý energiýasy jaýgaşgandykdan, je alam energiýasy jaýgaşgandykdan men süýlep atgan кезде adamlardan dagы aýyp atgan sebebi şu. Kut Arstanalay berүү деген бар YouTube'da. Oşonu kaytalap oňuzlar. Uktap kalasızlar, deneňizler boşoýup energiýa jaýgaşat. Alamdyn astynda prezidentiň dagы, Obamaň dagı, başçyn düýnüniň baýy dagı alsız. Şondukdan alamdyn şartyn atkarbay bolgonga hiç kim gerdi bilmeydi. Şartyň açyk, alam şart okudy. Men çyndykdy gana süýleýin. Süýlesem sözgü. Bunu okumuşluklar bölüp alyş kerek, men süýletip goýup durup. Biýagyn buýaka girgizeli, o jerin elge bereli, bu jerin mektepke bereli, bu jerin institutga bereli, bunu kartaňdarga bereli. Bunu tabiatga mындай mamile kılışımız gerek eken, alamga mындай mamile kılışımız gerek eken, adamzatty oýlaşybız gerek eken dep. Anam bu jerde oşo bir uç beýlikdegiler özünün kızыкçylygy üçin bu alamdy kabul almaýar. Şondukdan ilgeri dele jaçy jamgyr jağdyrypdyr degen işenebis barybız. Al emne menen jağdyrdy? Jerde turdu. Anın energiýasy, merimi iştegen. Oşo şeýakdy men düýnüni tegeretip, tegizlep, eskiçiligin joýup, pendeçiligin joýup, medisina alsys ekenin, teknika alsys ekenin, baýlyk bilim alsys ekenin közlerine görsetip durýar. Çögöletip gelip duran ululuk ötkür. Bu çyndyk.